Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Шарипович, урматтуу жогорку кеңеш, урматтуу өкмөт, сиздерден чоң сураныч. Ол Оренбург областына кире албай калган, чегараны өтө албай калган, жана талаада жашап аткан биздин кыргызстандыктарды, мекендештерди, кыргыз элин ушул жерден алып чыгып кетиңиздерди суранабыз. Өзүмдүн атыман мен ушул Оренбург шаарындагы Кыргызстандын өкүлү болом. Диаспоранын жетекчиси болом. Андан сырткары диаспоранын жетекчисиби же консулдун өкүлүбү? Өкөө тең. Өкөө теңби? Бул жетектен сырткары бизде Солецкийде дагы 63 киши келди бул жерге. Жергиликтүү бийликтин чечими менен бул жектеги топко келип, дагы 63 жаран Кыргызстандын кошулду. Шартыбыз демек. Шарты мына көрүп турасыздар. 4 күндөн бери мына талаада жашкан. Бүгүн бийлик, жергиликтүү бийлик, Оренбург бийлиги мындай палаткалар тигип берип атат. Ичинде не бар экен? Россия область. Ичинде азырынча эч кандай условия жок. Ичинде жергиликтүү бийлик чечип беребиз деп аракет кылып атышат. Мүмкүн чечип береттир, күтөлү. Бирок эң негизги маселе. Эми суроо. Эң негизги маселе. Колдон келишинче аракет кылып, ошо биздин кыргыз элин ушул жерден алып чыгып кетиңиздер. Суранам. Эми бир суроо. Сиз мамлекеттин өкүлү, мамлекеттик деңгээлде иштеп жатасыз, Ушакта жумуш алып барып атасыз. 4 күндөн бери эмнеге палатка тигилип, маяка тигилгенден кийин келип атасыз. Анан бияктан деген могу орустар келип бизге ушундай кылганда, бияктан келип атасыз. Ол жердин баарын көрсөтүңүз. Жүрүңүз, өзүңүз айтасыз. Өзүңүз айтасыз. Могул жерде жашадык биз 4 күн. Айтасыз, эчтим, мына ушул жерде жашап атат. Мына Екатеринбург, Оренбургдагы кыргыздарды эмне себептен өткөрбөй атат десе, Кыргызстан мамлекети айтып атат. Казактар айтып атат, орустар айтып атат, мыякта Оренбургдун өкүлдөрү, Оренбургдун губернаторда иштегендери айтып атат. Казак даяр дейт жолду ачканга. Орус даяр дейт силерди кетиргенге. Бир гана мамлекетиңер, силердин мамлекетиңер силерден отвернув эстеп атат. Бизди силерден качат, отвернуться деп атат. Жергиликтүү бийликтин андай айткандарын мен уккан жокмун биринчиден. Алар силерге келип ошентип айтса, алардан сурайбыз, эмне себептен антип атышат. Ошентип айтты. Бизде ошондой видеолор да бар. Мына ушул жерде, мына мындай жерде талаада көрсөтүңүз, сүйлөңүз. 5 май күнүндө келдик. 5 май күнү келдик. 4 күн жаттык. Мына силериңиз мына талаада ел жатып аткан. Мына астыга өтүп сүйлөсөңүз, астыга өтүп. Сүйлөңүз, көрсөтүңүз, кайсы жерлерде эмне турат, ошо баарын көрсөтүңүз. Эсинде кандай суук болду. Ушу сузда жатып аттылар. Чалсак телефондоруңарды албайсыңар, байке. Биз тааныбайбыз дейсиңер. Эми айтып бериңиз, сүйлөңүз. Ортоттон сүйлөп коюңуз. 4 күндөн бери ошол жанагы биздин мекендештер мындай условияда талаада жашап атышты, түнөп атышты. Аңызы факт, мына мен ошол жерге келип өзүм көзүм менен көрүп отурам. Бул жерде жолдун боюндагы кайыңдар тигилген экен, ошол кайыңдардын арасында жашап атыштыр. Тамак аш өзлөрү кандай кылып даярданып аткандарын билбейм, бирок колдон келишинче өзлөрүнүн курсагын эптеп тойгузуп атыштыр. Мына бүгүнкү шарты. Бүгүнкү шарты ушундай. Айлана чөйрөдө суу жок. Не кылып атышат? Ошолордон бери айтып коюңуз. Хорошо. Туннелде жатты, туннелде. Туннелди көрсөтүңүз. Башкалар айтыңыз өзүңүз. Ел көрсүн. Мына Оренбург областынын почетный консулу. Фамилияңыз ким эле байкеси? Меники Жандарулуу Талайбек. Жандарулуу Талайбек, почетный консул Оренбургской области, Бузулукского района, туурабы? Жок, туура эмес. Почетный консул Кыргызстана в Оренбургской области. Почетный консул Кыргызстана в Оренбургской области. 4 күн ушул жерде боюнда бар, буту сынган. Мигранттар менен жашап атат го детиги, налог дегендин баары. 10 миллионду дагы жеп бүтүрүштү. Шайлоодо гана карапайым эл керек. Только шайлоодо. Кел жанымды берем дейт. Мына келиңиз. Кача арып кет. Бияка кириңиз. Бияка кириңиз. Бу жака кириңиз деп айт.
Силер диванда жумшак жерде жаттыңар. Аяқтарына жапты. Ылык жерде мына кыргыздар. Кириңиз. Астыга кириңиз. Киргиле. Суукта шамалдай. Чалса албайсыңар телефонуңарды же. Мына айтыңыз, мындай жерде жайгашып жатышты деп. Ошолар төшөт бизе. Караң енді. Адамгерчиликке жатабы ушул. Төшөдүк ошоларды биз. Ушуларды төшөп жатып аткан. Boyunda var, ayal жатып аткан siz. Boyunda var. Boyunda var. Balası. Үйнөйттер жерде жатып. Жума калды төрөгөнүгө. Бир жума. Айтыңыз, алып кетсин бизди, айтыңыз. Ушу жерде жатабызбы? Ушундай болобу бизге? Бул жерде биздин туугандар жанагы бузулуктагы жолдун боюнда калгандар мына ушундай условияда астына чөп салып, эптеп ушул жерде түндөп 3 күндөн бери 4 күндөн бери жатышат. Дагы жолу кайталайм. Колдон келишинче болгон аракеттерин баарын кылып алып чыгып кеткенге аракет кылыңыздар. Бийликтин өкүлдөрү. Bizde olup varsa Batkent'ini biz kaytarıp veriyoruz. Bu migrantlar da emne günü uşunçup jatkanına. Oşonu da aydırsın. Emne günü. Emne günü. Бизде эмне күнөө? Биз эмне оорулуубузбу? Же эмне бөтөн элдин баласыбызбы биз? İşledik. Karantin kılıp koydu жұмыстың барын. Регистрациясы бүттü. Bir жылдық. Регистрация çöybek aldı. Bizde emne günü migrantlarda emne günü. Gete alma. 3 tön bilet aldık. 3 tön. Birden 3 tön bilet aldık. Aeroporttan. Oşa bilet var kişiler 10 binge çeyik alganlar. İlagan boydan kalıp gitti. O şeyden 20 binde bilet satılıp gitti. Aliye bilet bırak, turak, bırak. Билет бар мына колунда билеттери бар бе? Карма колунда билеттери бар. Непосредственно окуңуз. Канчанчы слог алынган, канчанчы рейс баарын окуңуз. 2 ay oldu. Bisketçi. Akçalardın da akçaların yok da bisketçi. Yol açıp vergiler. Bu жерде машиналарını alıp çıkıyoruz. Мына мен слух окуңуз. Мен эч нерсени чечпейм. Четко, ясно, вслух. Вот это все прочитайте, пожалуйста. Siz kaynatkan adamsınız. Bizi kabul almayın. Урматтуу бийлик өкүлдөрү мына колдорунда самолетко болгон билеттер бар экен. Число санча турат? 18'ge alamam, 25'ge alganmın. 25 var da mende. 25 мартта алынган билеттер. Ошондо 25 марттан баштап сиздер Москвада күтүп аттыңар, туурабы? Şeremet'e 5 gün jattık Şeremet'e. Andan keyin hostelde bolduk. Hostelde hem aldap bizde karteşka piyazını alıp gelip bergen күнүгө çirezden interview oşonda video kalat da bizde. Törgön algı video gereken. Өздөрүн жашы. Biz çıkarsak жалған қалып бұлар деп çıkarıp atar. Москвалыктарга мен жооп бере албайм, туугандар. Макул. Аны сүрөп эле койгон, макул. Анда мөрдөн кетиштин айласын кылың болду. Мен анда чече албайм. Мен Siz kayrılın. кайрылдым азыр, кайрылдым. Күндүгө kayrılın. Bir жыл Күндө кайрылыңыз. Неге сизге чалса токтойт? Неге телефон Неге телефонуңузду албайт? Бүгүн турдум мен. Сиздин жардамчыңыз бар. Сизден кийинкилер бар. Неге албайт? Чалсак, бизге чалбагыла биз эчтекени чечпейбиз дейт. Эмне үчүн? Кайсыл? Биз чалдык любойла. Мына мен жардамчылар келди. Менде сиздин номериңиз бар, Талай консул деп. Аракетти кылса. Менде бар сиздин номериңиз, менде бар. Алган мен подполковниктен. Сиздин номериңизди берген. Хорошо. Так. Сиздин номериңизди берген. Чалса мына менден берчи чалайын деди. Алтынбек деген бала мына биз менен чогуу жүргөн бала. Чалса мен эч кандай жардам бере албайм. Эчтекеңерди билбейм деп өчүрүп коюп турсуңар. Эч кандай жардам бере албайм, өтүп кеткенге деп айттым. Бизди Алтынбек чалды. Талаада калып атсак эмне жардамы? Мен кант өткөзөм. Неге консул? Жок, өткөзө албайм. Талаада калса бир жайгаштыр. Gaysizlikler var ki tünde bir günden gelip tünde keplik tamam geldi. Gaysizlik Oruslar tamam tünde. Sizinle şöyle zepte izle atar. Kırgızistanlar kabul koydu. Жана түштүбү жана мен Машинадан келдим. Sizin Машинадан gelgenler alan biz silerge okşuş karapayın adamız biz konsulda işleyiz. Мен деле карапайым адаммын. Ne? Konsulda karapayın adamız. Sizi tanımayın. Aca kaldın. Ben почетный консулмун. Анан бул жерде кандай Почетный консулдун айырмасы. Айырмасы жөнөкөй эле өкүл. Бул жөнөкөй эле өкүл. Мен коомдук ишмермин. Түшүндүңөр? Мен өкүлмүн. Кыргызстандын Оренбургдагы өкүлүмүн. Кыргызстандан Оренбургга кандай бийлигине кабарды жеткизиш керек болсо, ошо кабарды жеткизем. Бул жактан Оренбургтан Москвага кандай кабар жеткизиш керек болсо, ошону жеткизем. Мен бул жерде чечүүчү ролду ойнобойм. Оренбургда ким чечет? Анын мамлекеттин дегенде чечилет, мына маселе бар. Sizler kaynını жасасаңыздар чечет. Сөзүңүзгө кайтарып берейин. Жеткизеткен сөздөр туурабы? Эки жак мына неге бизге буларга шейшеп, томак аштыр алып келип берип атасыздар жеткиздиз. Неге жок ушун жеткиздиз? Жок, неге жеткиздиз? Эмне жок, ошо эмне деп жеткиздиз? Уят мен кооп айтасыңар. Адам эмессиңер. Орус келип айтканда мына жанагы берки балдар, старший балдар баарыбыз чогуу турдук ошо жерде. Жанагы ошол райондун зам акими келип айттыбы?
орыс бала жаңағы спортивный үшін лагерь дайын болды, ошол жака жөнөзүңөр деп. Жарым саат берем деп айтты. Мен ошол сөзүн айта алам. Мен да ошого ишендим. Мен да ошого ишендим. Жок, мына байке. Не ишенесиң? Жок, силер не ишенесиң? билесиңер ол. Өзүңөр неге? Мен ишенем. Байке, Өзүңөр көргөнсүңөр го көчөдө жатканыңызды. билишиңиз керек болчу. Мен Неге ишенем. орустарга ишенесиз? Ушул жерде өзүңүз билишиңиз керек болчу элдерди. Уксаң? Мына ушул элдер өзүңүз билишиңиз керек Мен болчу. кантип билем? Жергиликтүү бийликтен бийлик мына кылды. Сиздин жардамчыларыңардан да келип койгон жок маяка. Кандай? Сиздин жардамчы салганда да алып да койгон жоксуңар телефонду. Өчүрүп койдуңар. Ал неме деди? Мен деди. Мына жерде лидермин деп келген. Мен лидермин деп келген. Мен консулда Мен айттым мен. Мен тааныбайм деген. Мен тааныбаймын. Мен лидермин. Сендерге окшош мигрант аламын деп жөнөкөй. Мойнуна койсоң, мен антип сүйлөгөн эмесмин дейт. Эй, Ал, уксар жигиттер. сүйлөгөн адамдын сөзүн биз сактап калабыз. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.